Москвада мен 4 жыл иштегем. Ата энемди умурга жөнөтөм дейт, бирөө Турцияда өткөн жашайбыз примерно. Ассаламу алейкум, мекенештер, кандайсыздар? Кыргызстанга салам дегендей. Мен ат жөнүм Азамат Кенжебаев. Мен жөнүндө көпчүлүк сурап кетти. Мен өзүм жөнүндө, анан жумуш жөнүндө айтып кетейин. Мен Ош областынан болом. Ош областына чоңоюп, ошол жакта окуп өскөнмүн. Жумуш туурасында биз азыркы учурда мен Венгриядамын. Келгенине бир айга жакын болуп калды, 15 күндөй болуп калды. Анан бул жакта кыргыздарга көпчүлүгү маалымат билишпейт экен, ошолорго маалымат катары айтып кетейин. Бул видеону ушул максатта тартып жатам азыр. Кимде ким YouTube каналга каттала элек болгон болсо, лайктан басып катталып коюңуздар. Баарыңыздарга мындай пайдалуу болгон маалыматтарды гана чыгарып турабыз. Мындан сырткары мен Telegram каналым бар. Ал жака деген Англия боюнча маалыматтар чыгарам. Телеграмдан салам Англия деп издесеңер чыгат. Мындан сырткары TikTok аккаунттар бар, Instagram бар. Аларды мен ошол видеонун астыга описанияга жазып коем. Ошол ссылка аркылуу өтсөңөр болот. Анан эң биринчи суроолордон бири бул Венгрияда эмне жумуш кыласыңар деген. Ошол суроого биз азыр жооп айтабыз. Венгрияда биз машинанын запчастарын чыгарабыз бул. Ушул жакта иштейбиз. Жумушка биз көнүшүп калдык. Аябай жакшы. Жумуш десем өтө мындай кыйын эмес. Москвада билесиздер эми өтө жумуш бир аз кыйыныраак. Повар болуп иштейсиң, кар күрөйсүң, стройкада иштейсиң, кара жумушта. Бул жакта андай эмес. Жумуш жеңил, өтө мындай, өтө кыйналбайсың, жеңил кийинип, форма берет ушундай. Тамак аш, жанагы душ, ушул жактары шарттары өтө жакшы. Ушундай жумуш тууралуу. Анан айлыктарын да өтө көп сураштыр. Мен өзүм негизи айлык ала элекмин. Менден мурунку келип айлыктар алгандар булар кандай десем, жашына, балдарына карап, ошолорго жараша алыптыр. 650ден 850ге чейин болуптур биринчи айлыктары. Бир досум бар, ал деген 17 күн иштеп 62 миң алыптыр сомго. 8 сааттан негизи бул жумуштар. Анан келсе болот бекен, же эмне кылып, кантип деген суроолорго биз андан кийинчерээк башка видеолорго да чыгарганбыз. Ошол жактан көрсөңөр болот. Мен визаны кантип алганмын, кайсы агентство менен келгенмин. Ошолордун баарын ошол башка видеолорду көрсөңүздөр, аларга чыгарганмын. Анан жумуш ушундай туугандар. Венгрияда жашоо ушундай жакшы, кандай десем, кыйынчылык жок азыркы учурда. Буюрса мен өзүм айлыгымды алганда дагы бир видео тартып коем YouTubeга. Ошону күтүңүздөр. Анан балдарыңыздар если семейный келенбесеңиздер, аларга да можно келсеңиздер болот. Бул жака келсеңиздер үйлөрүңүздү дайындап коет, кайсы агентство менен келсеңиз деле. Мен ушул үйдө жашайм азыр. Примерно 17-18 квадрат метр чыгат. 2 бала жашайбыз. Шарттары жакшы, холодильник, телевизор. Мен бир аздан кийин бул видеолорду көрсөтөм. Жашаган комната. Биз ушул жерде 2 бала жашайбыз. Примерно 18 квадрат метрдей. Бул жакта терезе бар. Терезеден карайбыз. Бизде погода жылуу, комнатада жылуу берсе. Жашоо ушундай. Жумушка эртең менен сменде иштейм азыркы учурда ушул жума. Кийинки жума мен ночь иштейм. Ушинтип алмашып турат бир жумада. Эртең менен обычный төлөнөт. Ночной сменге чыксаңар 40% кошулат үстүнө. Ушинтип зарплата акырында болуп кетет, бонустар болот. Венгрлер кандай калк экен дегендерге бул өтө кандай десем, жөнөкөй, мындай кандай десем, мындай жөнөкөй да мындай айткандачы. Булар илгертен бизге окшоп көчмөн болушкан, өздөрүн көчмөнбүз деп эсептешет булар. Могу Турцияда өткөн көчмөндөр оюндарга да булар да катышкан. Жашоосу ушул. Мен азыр Веспримдемин. Весприм шаарында, буюрса выходнойлордо же башка күндөрү, эс алып калган күндөрү Будапештке барып айланабыз. Андан сырткары Австрия, Венага деген бул 90 километрдей экен бизден. Жакын эле бир 2 саатта барып, 4 саатта барып келсеңиздер болот. Эртең менен чыксаңыздар, кечке айланып, кечинде келе берсеңиздер болот. Ошол туугандар.
Если кимде-ким келем деген болсо, Аза Кенжебаев деп Instagram аккаунтума жазыңыздар. Ал жактан да колдон келишинче барыңыздарга түшүндүрүп маалыматтарды беремин. Айлыктар ушундай достор. Өтө 2000-3000 долларды элестетип келбеңиздер бул жака. Минимум 600дөн көтөрүлүп кете берет. Ушундай айлык негизи Кыргызстанга караганда жакшы. Кыргызстанда эми айына 70 миң таппайсың, туурабы? Сомго. Ошентип анан тамак аш боюнча буякта тамак аш бир аз кыйыныраак чындыгында. Булардын тамактары чочко этин жешет экен. Халал эттерди таап, барып алып келиш керек. Москвага караганда бир аз кыйыныраак, Москвада чайхана, халал мемелер көп да тамак аштар. Буякта ушундай сенас боюнча сенас деле бизден өтө деле айырма кылбайт. Бир аз кымбат, бир аз арзан ушундай. Жумушта дагы тамак берет негизи. Алар деген бир аз буга чейин кайсы өлкөгө чыктың эле дегендерге. Москвада мен 4 жыл иштегем. Стройка тармагында повар болуп, доставщик болуп иштегем. Бармен болуп иштегем. Ушундай жумуштар кылчумун. Ал жакта эми билесиздер, документтер бир аз кыйын болуп калды, Сахарова болуп чыкты. Ошого байланыштуу мен бир аз иштегим келбей, акчалар жакшы чогулта албай жүрдүм. Анан Европага кызыгуум болуп, буюрса аракет кылдым. Жыйынтык көрүп жатасыздар, азыр Венгриядамын. Келем дегендер мындай көңүлүңүздү түшүрбөңүздөр дагы. Мен барам деген жакшы ниетте болуп туруп аракет кыла бериңиздер. Жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Ошон үчүн аракетиңиздерди эч калтырбаңыздар. Мен да сиздерге колдон келишинче жардам берем, жол көрсөтүп. Анан виза боюнча, виза кантип аласың, канча убакытта чыгат деген, канча сом кетет деген. Ошол суроолорго мен баарын чогултуп жооп берип коеюн. Виза деген мага 2 айда ачылды. Ошол 2 айдын ичинде сиздерге жумушчу рабочий виза ачып берет. Андан сыртка бул жака келгенден кийин ошол эле компаниялар сизге ВНЖ картаңызды өздөрү жасап беришет. Анан жол кире деген общий расход 90-100 миң болот да. Алар деген сиз 1,5 айда буякта актап коюшуңуз мүмкүн. Акча деген которуулар ошо Москва сыяктуу эле болот. Приложение менен акчаларды салып которосуздар, сиз котором дегендер болсо. Сиздерге мен жакшы эле маалымат бердим деп ойлойм. Анда эмесе достор, мен ушул видеону жыйынтыктап коеюн. Баарыңыздарга жакшы күн каалайм. Аллахым баарыңыздарга насип кылсын ушул жака келүүнү. Мен түшүнүп жатам, бул ар бир ушу экран артына көрүп жаткан адам анда ойноп күлүп келбейт да бул жака, туурабы? Баарыбыз да ушул көрө каттын артынан келип жатабыз да. Бирөө машина алам дейт, бирөө ата энемди умрага жөнөтөм дейт, бирөө үйлөнөм дейт. Ушуга окшогон бир темалар менен келебиз да. Кудай кааласа баарыңыздар келсеңиздер, жакшы иштеп, максаттарыңызга жетип, өз мекенибизге кетебиз буюрса. Ал жакта да негизи ушундай чоң бир заводдор болуп курулуп калса, ошол жакта иштесек деле болмок, жакшы болмок. Тилекке каршы андай заводдор жок.